Алейкум, устаз, кандайсыздар? Аллах разы болсун. Ушундай Аллахтын кереметтүү жеринде сиздер менен келгениңизге аябай ыраазыбыз. Иштериңиздерге ийгилик. Эми мындай суроо бергим келип атат да, ушул жерден пайдаланып, азыр биз адамдарга китеп окууну жакшы жайылта албай жатабыз. Анан китеп окуйлу десе эле, китеп окуса эле адам кантип өнүгүп кетсин, кантип өзгөрүп кетсин деген суроолор, жооптор болуп атат. Анан ошонун негизинде мен диний көз карашта кандай бул китеп окуунун орду кандай, сизден ушуну угуп, жана биздин катталуучуларга, жалпы Кыргызстан же болбосо чет өлкөдө жүргөн биздин мекендештерге да жакшы бир маалымат болот деген ишенимдемин. Бисмиллахиррахманиррахим. Биринчиден Кудай Таалага шүгүрлөр болсун. Бизди ушундай бир ыйык жерлерге алып келип, өзүнүн ыйык жерлерин зиярат кылдырып аткандыгы үчүн. Экинчиден, бул бүгүнкү күндөгү китеп окуу маселеси боюнча ислам динибизде бул негизинен эле окуу негизи адам баласына парыз болуп эсептелет. Эмне үчүн парыз? Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде ушундай дейт: "Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин." Илим талап кылуу, мындай айтканда китеп окуу ар бир мусулман аял эркекке бирдей парыз деген. Бул жерде демек парыз. Ошол себептен эгер адам баласынын өнүгүү жагын карай турган болсок, Кудай Таала адам баласын өзгөчө жараткан да. Мисалы, жан жаныбарлар туулушу менен эле бир аздан кийин өзү басып кете берет, өзү тамагын жеп, өзү жашап кете берет. А бирок адам баласы дайыма өнүгүүгө муктаж. Ал эми өнүгүү дайыма бул окуу менен болот. Адам баласынын өнүгүүсү эң биринчи орунда акылы өнүгүштүгү үчүн сөзсүз түрдө акыл ээлери гана бул исламда жоопкер болгондугуна байланыштуу. Биринчиден китеп окуу менен гана адам баласы өнүгөт. Бүгүнкү күндөгү мусулмандардын, биздин мусулмандардын артта калгандыгыбыз, бүгүнкү күндө мусулмандардын сабатсыз калгандыгыбыз, бүгүн бардык технологиядан колдона албастан билбей калгандыгыбыз бүтүн баары келип биздин ошо илимсиздигибизге такалат. Китеп окубай койгондугубузга такалат. Мисалы, ушундай бир айтылган бир сөз бар экен да. Ар бир үммөт өзүнүн Кур'ан, өзүнүн түшкөн Аллахтын китебинин биринчи аятына амал кылбай койгондугу үчүн жок болгон деген. Мисалы кандай? Муса пайгамбарга, Муса алейхиссаламга Таврат китеби түшкөн болсо, биринчи түшкөн китеби эмне дейт? Түшкөн аяты ушул болгон дейт: жашаткын деп. Адам баласына жашоо сунгун деп. Жашатпастан терсине амал кылып алышты дейт. Ошон айынан Аллахтын алатына калган коомго айланды. Ошол эле сыяктуу Иса пайгамбардан мисал келтиришет. Инжил китебинде биринчи түшкөн аят сүйгүн деп түшкөн дейт. Буйрук булар баары. Буйрук иретинде келет ата, сүйгүн деп. Жакшы көргөн адамзаттын бүтүн баарын. Ошондуктан сүйүү жагынан, адамдын жакшы көрүү жагынан эмес, душмандык жагына өтүп алышты дейт. Ошол себептен аларда жок болушкан деп. Эми дейт, мусулмандардын деле артта калып жок